Жылдыздарды бүткүл адамдарга таасир берет. Өзүнүн ата теги менен мактануу, чогулушу, отуруштары болот. Эми ал жердеги сенин ата тегиң мындай болгон, силердин урууңар мындай болгон, бетин аймап, кийимдерин жыртып, чачтарын жулуп, жерди ыйлабай эле койгула десең, кой эмне дейт дегилер, ыйлабай жатат деп. Айтканыбыз туура болду. Мына жылдыз келди, жамгыр жайт деп айттык эле мына. Кийинки бөлүм автор айтып жатат. Бабу ма жафил истисқа бил анва. Жылдыздар менен жамгыр талап кылуу бөлүмү деди. Бул бөлүм дагы жанагы бөлүмдүн эле уландысы. Бул бөлүмдө жеке жамгырларга тиешелүү. Жанакы бөлүмдө жылдыздарды бүткүл адамдарга таасир берет, башка нерселерге себептер болот деген ишенимдер болсун. Жалпы болсо. Мисалы үчүн жылдыздардын асманда болуп аткан кыймыл аракетине жараша, демек жерде мындай болот экен деп таасир кылуу. Бул жеке жамгырга тиешелүү. Түшүнүктүбү? Жамгырга жылдыздарды себеп кылуу. Аллах Таала Кур'анда айтты: "Ва каулиллахи таала ва таджалуна ризқакум аннакум туказзибун." Силер рызкыңарды ошо жылдыздарга таандык кылып жалганчы болосуңар, жалганга чыгарасыңар дейт да. Рызкыңарды. Бул аятта Аллах Таала жамгыр рызкы деп ошо асмандан түшкөн жамгыр, андан чыккан рызкыларды айтып атат. Ошол рызкыларды, Аллах Тааланын берген нематтарыны, жакшылыктарыны жылдыздарга таандык кылып, Аллахтын нематын жалганга чыгарасыңар деп айтып атат. Кийинки хадисте ан Аби Малик ал-Аш'ари радиллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Аби Малик Аш'ари радиллаху анху айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Арбаун фи уммати мин амрил жахилия ла ятрукунахун." Төрт нерсе, төрт иш бул менин үммөтүмдө бул жахилият, караңгылык доорунун иштеринен дейт. Аны алар ташташпайт деди. Жахилият дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейинки караңгылык доорду айтат да. Жахилият деп туруп, майнысы жахилият эки майында келет. Жахилия мутлака дейт. Жалпы, мындайча айтканда, чексиз караңгылык жахилият деген бул исламга чейин болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чейинки доорда болгон. Экинчиси жахилият мукайяда, чектелген жахилият. Бул деген эмне? Пайгамбарыбыз келгенден кийин да болот. Кээ бир жерлерде болот, кээ бир адамдарда болот. Мисалы үчүн, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахаба айтты: "Иннака мурун фика жахилия." Сен ушундай адам келсиң, сенде жахилияттын сыпаттары бар экен деди. Демек, жахилият деген жалпы жахилият бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенге чейин болгон. Бул кайра кайтпайт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыздан кийин, пайгамбарыбыз келгенден кийин жалпы жахилият бардык адамдар жахилиятка кайтып кетпейт андай. Андай кезде уже кыямат болот. Кээ бир жамааттардын башчылары эмне адамдар жалпысынан жахилиятка кайтып кетти деген сөздөрдү айтышкан да. Андай болбойт. Жалпы жахилият бул пайгамбарыбызга чейинки, исламга чейинки караңгылык доорду жахилият деп айтылат. Ал эми чектелген жахилият бул кээ бир учурларда, кээ бир адамдарда, кээ бир жерлерде жахилияттык боло берет ал. Мындайча айтканда, караңгылык доордун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чейинки келгенге чейинки доордун караңгылык жаман сыпаттары кээ бир жерде адамдар ошону колдонот. Кээ бир адамдарда болот ошол нерселерчи. Эми ошондой эле бул дагы эмне? Ошо пайгамбарыбыздын доорундагы сыпаттардан, пайгамбарыбызга чейинки доордагы караңгылык доордун сыпаттарынан, адамдардын кылган иштеринен биздин үммөт дагы пайгамбарыбыздан кийин, ислам келгенден кийин дагы адамдар таштабай жүрө турган. Бардык адамдар эмес, адамдардын көпчүлүгү ушундай, көп адамдарда болот, таштабай жүрө бере турган нерсеси бул не? Төрт иш деди. Төрт иш. Бул жахилияттын иштеринен, караңгылык доордун иштеринен. Эми ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир ишти жахилияттын доорунан, жахилияттын иштеринен деп айтса, ал иш сөзсүз түрдө капыр болушу шарт эмес. Анткени жахилият доорунда адамдар капыр болгондо, кээ бирки адамдар ушундай тафсирлеши мүмкүн да. Жахилияттын амалдарынан десе, анда пайгамбарыбызга чейин жахилият бул караңгылык, капырлык болгон. Демек, ошолордун ким амалын кылса, ал да капыр болот деген майында түшүнүш мүмкүн. Андай эмес. Капырлык амалдар эмес, бирок жахилияттын сыпаттарынан боло берет ал. Түшүнүктүбү? Сөзсүз түрдө ал капырлык амал болушу шарт эмес. Биз ошол ар бир айтылган амалды исламдагы башка далилдер менен карайбыз. Бул өкүмү шариятта капырлыкпы, капырлык эмеспи дегенде ар бир амал каралат. Мисалы үчүн кээ биркилер имандан эмес десе, мындай эмес десе дагы, демек ал капыр экен деген. Бул илимсиздиктен, ушу жахилдиктен ушундай түшүнүшөт хадистердичи. Негизи ар бир амалды өзүнчө каралыш керек.
Demek bul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. 4 nerse bul karangılıktın, cahiliyattın doğrunan dedi. Birincisi aytat. El fahru bil ahsab. Birincisi negen? Özünün ata tegi menen maktanu. O bizdin ata bababız batır bolgon, bizdin ata bababız bay bolgon, bizdin ata bababız moldolar bolgon, bizdin ata bababız mындай bolgon dep. Bul bizde Kırgızlarda dagы çoğun Manas atabыз мындай болгон, тиги мындай болгон деп айтып отура беребиz да. Бул нерсе эч кандай адамга пайда бербейт. Бул нерсенин көптөгөн зыяндары бар. Бул бизде эле эмес, илгерки эмне себептен жахилияттын деп атат. Илгертен арабтарда болгон. Арабтарда өтө күчтүү мындай нерсе. Ата тек менен мактануу, биздин уруу кыйын, биздин ата бабабыз мындай болгон, биздин ата бабабыз бир койду жеп койгон, аны мындай болгон деген. Бул илгертен баарында ушул сыяктуу. Бул эмнеге алып барат? Биринчиден ошо башкалардын кыжырын кайнатат. Мисалы үчүн эки дос отурган болсо дагы эмне өзүнүн ата тегин эле биз мындайбыз да, биз ак сөөкпүз, биздин уруубуз мындай деп атса, эмне жанындагы адамга сен төмөнсүң деген маани сыяктуу да. Ошентип мактануу башка улуттардын, башкалардын кыжырына келе турган нерсе. Экинчиден бул жалкоолук алып барат, ата тек менен мактануудур. Биздин ата тегибиз мындай болгон, ата бабабыз мындай болгон. Өнүкпөйсүңөр, мындай кылбайсыңар десе эле ата бабабыз мындай болгон, бир кой жеп койгон, мындай кылып койгон деп отура беребиз да. Манас атабыз аны чабып салган, муну чабып салган деп ушуга окшогон сөздөрдү айтып отурар. Адамдар болсо ата тегин айтпай отургандар эмне айга жетип атат, өнүгүп же кылып бир иштердичи. Канча 3000 жыл, 4000 жылкы бир нерсени айтып алып отура бересиң. Бул эмне жалкоолукка ошондой кур эле жөн эле эчтеке жок эле мактанууга алып бара турган нерселер. Ошон үчүн шарият бул нерседен кайтарган. Ата тегим, менин атам мындай болгон, атам мындай болгон. Негизи адамзаттын жалпысынан эле табиятында ушундай. Өзүнүн ата теги менен сыймыктанып, ата теги менен мактанып, ушундай кылууну жакшы көрөт да. Бир жерде бир аз эле өзүнү төмөн сөзүп баратса, ошо ата тегин чукулап, ошо жагында бир жакшыраак эме кыйын болуп калса, ошону айтып өзүнүн эмесин көтөрүп алгысы келет да. Ошондой. Ал үчүн бул ал нерселер эч кандай адамга пайда бербейт. Арабтарда жакшы бир макал сыяктуу ыры бар. Айтат, чыныгы жигит бул эмне? Мен атам андай болгон, мындай болгон деген эмес. Чыныгы жигит дейт, мына мен эр жигит эмне? Мен даярмын ар дайым. Эмне иш бар, эмне кызмат бар, эмнеге бар? Мен даярмын деп турган, мына ошол жигит дейт да. Бул деген ата тегиңди төмөндөп жамандап ташта деген эмес. Просто жөн эле куруп мактана бергенден пайда жок. Не өзүң даяр бар ар дайым, өзүң даяр бол деген мааниде. Аракетчил бол деген. Өзүңдүн кылбаган иштериң менен мактанба деген маани. Түшүнүктүүбү? Демек биринчиси ушу ата тег менен мактануу. Эми бул нерсенин эмесини көрөбүз, жамандыктарыны. Мисалы үчүн уруулар биригип алышып, кандайдыр бир уруу отуруштары болот, чогулуштары болот. Ар бир уруунун чогулушу, отуруштары болот. Эми аердеги урууларды карасаң, уруулар баягы сүйлөгөндөрүн карасаң, ошо периштелерден кийин эле ошолордун уруусу турат экен деп ойлойсуң да, ушундай мактанычтуу сөздөрдү айтат. Ал жалган, жомок баарын кошушат. Чын, бул бир урууга тиешелүү эле эмес. Бардык уруу ошондой. Өзүнчө чогулуп калышкан жерде өздөрүнүн уруулары жөнүндө бир окуяларды, хикаяларды токуп айтып, мындай көркөмдөп көтөрмөлөп ошол сыяктуу нерселерди айтышат. Ошон үчүн бул нерседен шарият кайтарган. Экинчиси айтат, ваттану фил ансаб. Экинчиси болсо ата тектин бирөөнүн ата тегине сөз тийгизүү. Сен ата тегиң мындай болгон, силердин урууңар мындай болгон, андай болгон, мындай болгон деген сөздөр менен да. Ушул сыяктуу бирөөнүн уруусуна, ата тегине сөз тийгизүү. Шарият эмне эки тараптуу дагы караган. Өзүңдүн ата тегиң менен мактана бербе, бирөөнүн ата тегине сөз тийгизбе деп атат. Түшүнүктүбү? Бирөөнүн ата тегине сөз тийгизүү да бул эмне кыжырын келтирип, уруш талаш кыла турган. Бул жахилияттын адаттарынан. Адамдардын арасын карасаңыздар, мондай өзгөчө бир айыл жерлерде, мындай топ элдер жашаган жерлерде, мына шаарда билинбейт да, ким экенин да билбейт да шаарда. Мондай бир эл болуп жашап жүргөн жерлерде карасаң, 10 жыл, 20 жыл ынтымак болуп жашап, кошуна болуп жашап жүргөндөр бар. Бирок эки уруудан. Кичине бирдеке болуп калса, уруусуна асылат да. Ошондойлор бар, толтура ал.
Же болбосо бир булар баары тиги уруудан да баары оңолбойт экен дейт да. Ошо уруудан болгон үчүн ал оңолбой калды. Биз бул уруудан болгон үчүн жакшы болуп калдык деген ошо сыяктуу. Ошон үчүн бул эң жаман адаттардан. Адамдар таштабайт да бул нерсени. Бул нерсе калбайт. Буну могу айыл жерлерден байкасаңыздар болот. Айыл жерлерде дароо эле ушу өзүнүн бир чогулуп калган жерде эле уруусунун ата деген кыйынчылыгын айтат, кыйындыгын. Же болбосо башка бирөөлөргө сөз тийгизет. Бул дагы жахилияттын адаттарынан, караңгылыкта оргон. Демек мусулман адам ушуга окшогон нерселерди ташташ керек дагы өзү аракетте болуш керек. Өзү ар дайым аракетчил болуп, мындай нерселер менен болор болбос нерсе менен мактанып отура бербеш керек. Азыр эмне мына кээ бир кемелер ошондой нерсеге чакырык кылып атат да. Биз кыргызбыз, биз мындай кыйынбыз деп эле, биз эмне асыл тукумбуз, мындай аруу затпыз деген сыяктуу сөздөрдү айтып эле. Туура, бул кыргызбы, өзбекпи, ким болсун, Аллах Тааланын алдында жакшы болсо, таква болсо, ал кадыр бартуу болот. Ким андай болбосо, Аллах Таала кадыр баркын түшүрүп коет ал адамдычы. Жөн эле кур намыстын кереги жок. Биз андай болгон элек, биз мындай элек, биз андайга татыктуубуз, мындайга татыктуубуз дей берген кереги жок. Аны айтып отургандан көрө аракетте болуш керек. Аракет менен иш жүзүндө көргөзүш керек да. Аллах Таала Куранда айтат го: "Инна акрамакум индаллахи аткакум." Аллахтын алдында эң такваңар, эң кадыр бартууңар, урматталганыңар эмне? Аллахка таква болгонуңар дейт да. Ал кыргыз болсо дагы, өзбек болсо дагы Аллахтын биринчиден Аллахтын алдында кадыр бартуусу таквачылык менен. Ошондой эле бул дүйнөдө дагы кадыр бартуу, динге байланышы жок. Кадыр бартуу болосоң, кылган ишиң менен, аракетиң менен болосуң да. Бирдекени аткарсаң, бирдеке көргөзсөң, майданда көргөзгөн болсоң, анан болосуң. Анан жөн эле сөз менен боло бербейт да, куру сөз менен. Үчүнчүсү айтат: "Вал истисқау бин нужум." Үчүнчүсү ушул бөлүккө тиешелүү. Бул эмне? Жылдыздар менен жамгыр тилөө дейт да. Жылдыздар менен жамгыр тилөө. Бул ушул бөлүмгө тиешелүү. Бул эмне? Жамгырдын түшүшүнө жылдыздарга себеп болот. Бир жылдыз бияка чыгыптыр, демек жамгыр түшөт экен. Ошол жылдыз жамгыр түшүрөт деген маани. Мындайча айтканда, эгерде түздөн түз ошол жылдыз жамгыр өзү түшүрөт десе, бул чоң кафырлык болот. Эгерде ошол жылдыздын чыгуусу себеп, ошол жылдыз ушул жерге келди, сөзсүз жамгыр түшүүнө бул себеп деп ишенсе, анда ал кичинекей ширк болот. Түшүнүктүбү? Бирок ошол жылдыз ушундай келгенде, ушул убакыттарда жамгыр түшүп ыктымал десе, бул ширк эмес, харам да эмес. Түшүнүктүбү? Демек, ошону себеп кылган болсо, жылдызды жамгырга себеп кылган болсо, мындайча айтканда, Аллахтын бизге берген неаматы, жамгыры бул. Жамгырдагы баардык Аллахтын неаматы да. Аллах Тааланын рахматы менен, Аллах Тааланын фазилети менен жамгыр жаап атат. Аллах Тааланын райымдуулугу менен жамгыр жаап атат дебестен, мына жылдыз жамгыр жаудырып атат дегенде ишенем да. Ошо бул дагы эмне? Жахилияттын адаттарынан дейт. Төртүнчүсү айтат: "Ва нияха." Төртүнчүсү болсо, бул жанагы өлгөн жерде кошок айтып ыйлаган жөнүндө. Өлгөн жерде өзүнүн чачыны жулуп, кийимдерин жыртып, бетин тырмап аймап, ошо өлгөн адам үчүн ушундай ыйлаганды нияха деп коет. Бул дагы караңгылык доордун, жахилияттын адаттарынан. Бул нерсени көрүп атабыз, азыркы күнгө чейин мусулмандар таштабайт. Жөн эле тагдырга наразы боло турган сөздөрдү айтат, өзгөчө аял кишилер кошок айтышып, өкүрүп ыйлашатчыбы? Өлгөн адамга шариятта ыйлаганга уруксат берет. Эгерде чындап кайгырып аткан болсоң, ошол жүрөгүң эзилип эметип аткан болсоң, ал ыйласаң тыюу салбайт. Бирок эмне? Ыйлаганда шарият тыюу салган иштерди кылбаш керек. Мисалы үчүн бетин аймап, кийимдерин жыртып, чачтарын жулуп, жерди тыткылап, жана ошондой эле жаман сөздөрдү айтып, ой сен жашай турган, көрө турган өлбөшүң керек эле, сен өлгөчө мен өлсөм болот эле, мындай болсо болот эле деген тагдырга наразы боло турган сөздөрдү айтпаш керек. Жөн гана эзилип, чындап сезимдер менен ыйлаган болсо, шарият ага уруксат берет. Бирок эмне? Ошо Аллах Тааланы наразы кыла турган сөздөрдү, иш аракеттерди жасабаш керек. Бул ишти дагы азыркы күнгө чейин бизде, кыргыздарда деле, башкаларда деле ташташпайт. Көпчүлүк коомчулукта бул жахилияттын доору ташталбай келет. Анан мунун ыйлагандыгы дагы эмне? Адамдар ыйлаганда ага эзилип ыйлабайт, ошо эл көрсүн деп ыйлайт. Ошо аялдар кошок айтып ыйлаганда, ыйлабай койсо, ой тиги ыйлабай отурат, атасыга ыйлабай безирейип отурат деп
ушундай деп айтат деп ошон үчүн ыйлашат. Артист болуп калышкан. Отурат жөн эле бир жакшына тамак ичип, күлүп, жайнап отурушат. Бирөө келди десе баары платошканы алып, о деп бирдей бакырып кыйкырып калышат. Артисттик да. Ыйлабай эле койгула десең, ой эмне дейт дегилер, ыйлабай жатат деп. Безирейип отурат деп айтат дейт да. Бул баардыгы эмне? Жахилияттын доорунан, жахилияттын адаттарынан. Бул аялдар эмес, эркектер да кылышат. Эркектер да ошондой өлгөн жерде эмне? Турушат. Жөн эле кадимгидей сүйлөшүп, күлүп, каткырып эле турат. Бирөө кирип келаткан болсо, тур, баары турат, беттерин жаап өкүрүп калышат да. Бул вообще мындай акылсыздык, караңгылык доордун иштеринен да. Көзүнөн бир жаш акпайт. Ыйласаң чындап, ыйла, токтобой ыйла. Анын айырге барып ушу бирөө келгенде эле эметип калбай. Айтат: "Вакала ан-наихату иза лам татуб qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbanun min qatran wa dir'un min jarab." Раваху Муслим. Эми наиха деп айтат. Ошол жалган ыйлагандык, артисттик мындай жайлганда. Өлгөн жерде артисттик кылгандар дейт, алар өлгөнгө чейин тооба кылып калбаса, ошол ишинен Аллах Тааладан кечирим сурап, ошол ишине өкүнүп, тооба кылып калбаса эмне болот дейт? Кыямат күнү. Бул коркунучтуу өтө. Бул нерсени элге жеткирип, өзгөчө аял кишилерге жеткириш керек. Ошол нерсени кылбагыла деген нерсени жеткириш керек. Бул чоң жөнөкөй эле нерсе эмес, бул күнөө иштерден чоң күнөө. Айтат, эгерде ал өлгөнгө чейин тооба кылып калбаган болсо, туqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Ал эмне кыямат күнү ушундай абалда тирилет, анын денесинде ушундай темирден болгон кийимдер да. Ал эмне кызыган кийимдер темирден. Ошондой кийимде, мындайча айтканда бул азаптын түрлөрүнөн, ушундай катуу азапта азапталат кыямат күнү деп атат. Бул сахих хадис, Муслимде келген. Демек, өлгөн жерде ушинтип ыйлагандагын, кошок айткандагын чоң күнөөлөрдөн жана бул исламга чейинки караңгылык доордун сыпаттарынан, ошолордун адаттарынан болот. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып кетти, муну менин үммөтүм дагы ташташ кыйын болгон амалдардан дейт да. Ошон үчүн бул нерсени ташташ керек, таштаганга аракет кылыш керек жана адамдарды кайтарышыбыз керек ушундай иштерден. Демек 4 нерсе, бул хадисте 4 нерсе келди. Биринчиси ата тегиң менен куру эле мактануу, экинчиси бирөөнүн ата тегине сөз тийгизүү, бирөөнү кемситүү, шылдыңдоо, ушул сыяктуу. Үчүнчүсү эмне? Жылдыздар менен төлгө ачып жамгырды ошол жылдыздарга таандык кылуу. Ушул жылдыздар жамгыр жаадырып атат. Ушул жылдыз уяка келип тур, жамгыр болот экен. Бул жылдыз буяка келип калыптыр, эмки жылы ушунча жамгыр болот деген сыяктуу. Ушундай төлгө ачуу жана кошок айтып ыйлагандык. Кийинки хадисте айтат: "Валахум ан Зейд ибн Халид قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية." Зейд ибн Халид деген сахаба риваят кылып атат. Бул хадис Бухариде, Муслимде келген сахих хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баамдат намазын Худайбияда биз менен окуду дейт. Биз менен окуду. Ала исри самаин канат минал лейл. Ошо түндөсү окуду дейт да. Жылдыздар көрүнүп турган түндө окуду. Фаламман сарафа акбала алнас. Анан намазды бүткөндөн кийин адамдарга кайрылып ушундай деп айтты. Факала хал тадруна маза кала раббукум? Ал айтты, силер билесиңерби, Раббыңар Аллах Таала эмне деп айтты деген билесиңерби деди. Анда калу Аллаху ва расулу алам. Аллах жана пайгамбар анын элчиси билүүчүрөөк деп жооп беришти сахабалар. Кала асбаха мин ибади муъминун би ва кафирун. Менин пенделерим ичинен дейт Аллах Таала айтады. Бүгүн таң аттырганда кээ-бирлери момун болуп, кээ-бирлери кафир болуп таң аттырды дейт. Иман менен кээ-бирлер имансыз. Кандайча дегенди айтат. Фа амма ман кала мутирна би фадлиллахи ва рахматихи фазалика муъминун би кафирун бил каукаб. Алардын ичинен кимде ким Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Тааланын райымдуулугу менен бизге жамгыр жаады деп айткан болсо, ошол мага момун болуптур дейт. Демек жамгырдын жакшылыгына бул ниямат деген Аллахтын жакшылыктары, ошол жамгырдын нияматына, жакшылыгыны Аллахка таандык кылгандар мындан бул момундардын сыпаттарынан болот. Булар момундар дейт. Аллах Тааланын райымдуулугу менен, Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Таала бизге ушу жамгырды ырыскы кылып берди деп айткан адамдар бул момундар дейт. Момундар ушундай сыпатта дейт.
Ал эмне жылдыздарга кафир болуп тур. Демек бизге жакшылык жылдыздардан келбейт деп ишенет дейт ал. Бул жамгыр да жакшы, Аллах да жакшылыктарынан да. Жылдыздардан бизге жакшылык келбейт. Жакшылык эмне Аллах Тааладан гана келет деп ишенгендер мына ошолор момундар dedi. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Ал эми кимде ким ушундай деп айткан болсо дейт. Паланчы жылдыздын себебинен бизге жамгыр келди. Паланчы жылдыздын эме жакшылыгынан бизге ушундай жамгыр келди деп айткан болсо, ал мага кафир болуптур, ошол жылдызга момун болуптур дейт. Ошол жылдызга ишениптир дейт. Мага кафир болуптур, мага ишенбептир дейт. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه. Эми Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхудан бул башка риваятта келет. Ушул майнеде хадис келет дейт. Ушул хадистин башка риваятында Абдуллах ибн Аббас деген сахаба айтып атат. Кала бa'duhum. Алардын ичинде адамдардын, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуган адамдардын ичинен кээ-бирлери ушул сөздү айтышты. Лaqad sadaqa na'u kaza wa kaza fa anzalallohu hadhihi al-ayat. Паланчы жылдыз, ушундай жылдыздар садака, мындайча айтканда, ушулардын себептүү жамгыр жаады деген сөздү айтышты дейт да. Ушул айтканыбыз туура болду. Мына жылдыз келди, жамгыр жайт деп айттык эле, мына ушул нерсе туура болду деп ушундай сыяктуу сөздөрдү айтышты дейт. Ошондо Аллах Таала ушул аятты түшүрдү. Фала уqsimu бимавaqи'ин нужум ila qawlihi tukazzibun. Аллах Таала айтты, мен силерге ошо жылдыздардын жылуу орундары менен ант ичип айтам дейт. Силер ырыскыңарды жалганга чыгарасыңар. Ырыскыңарды дегенде жакшылыкты, Аллах Тааладан келген неаматтарды, Аллах Таала берген ырыскыларды Аллах Тааладан келатат. Аллах Таала бизге райымдуулугун, фазилети менен ырыскы берип атат, жамгыр берип атат дебестен жылдыздарга таандык кылып жалганга чыгарасыңар деген майында айтып атат. Түшүнүктүүбү? Демек бул бөлүмдөн кыскача негизги маселе кандайдыр бир жылдыз себептүү жамгыр жаабайт. Кимде ким жылдыздар өздөрү жамгыр жаадырат десе, бул чоң кафырлык динде чыгаруучу. Кандайдыр бир жылдыз жамгырдын жаашына себеп болот десе, бул кичинекей кафырлык, кичинекей ширк болот. Үчүнчү деңгел, кандайдыр бир жылдыз ушул жерге келген учурларда жамгыр жаайт, негизи ушул жамгыр жай турган убакыттар десе, ал эчтеке болбойт. Мисалы үчүн булут сыяктуу, булут каптаганда жамгыр жаайт. Бирок булут жаадырып атат деп айтпайбыз. Булут себеп деп айтпайбыз. Аллах Таала жаадыруучу. Бирок ал не жамгыр жаагандын белгилеринен. Ошондой катары белгилери колдонсо, анда эчтеке болбойт. Ушуну менен бул бөлүм аяктайт. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Эми суроолор болсо айта бериңиздер.